Sen bir yaka imüçü lüküllü otasın kargan kişilergeçi. Sen maga lüküllügönde kimsin? O papkanın артынан biz семейный bir yıldan beri çurkap o papkanın çok ultukçu. Bu magazin başlagan ар жака чейин бүт магазин бар жылып келатат и так. Это что, робот, что ли, я говорю, чтобы не приходил? Это ребенок. Если ошол сумманы берсеңер, мен силерге өткөзүп берем. Пожалуйста, жумушту кыла бергиле депчи. Анан бизге да интерес болгондагын ошону сатып алганбыз, ошонун айткан суммасынчы. Бул жерде мусор болот, неме болот, покой болбойт. Негизи бул Кыргызстанда мыйзам иштейби иштебейби? Атың ким дейт айланайын? Атың Гүлнара Жок. не баласы? Кара Балта шаарынын Каврашиков кварталынын жашоочулары андагы Жайыл Баатыр мектебинин жанындагы муниципалдык жерге салынып жаткан дүкөндүн курулушуна нааразычылыгын билдирген. Жергиликтүү жашоочулардын айтымында аталган муниципалдык жерде дүкөн ачылса, балдардын коопсуздугуна коркунуч жаралат деп билдиришти. Я что-то, Надя, я один вопрос только сказала, говорю, вот сейчас теперь дети будут через дорогу, дорога опасная. У меня тоже внуки, у всех внуки, сейчас будут, и что он мне ответил, представляете? Ваши внуки пускай ко мне не приходят. Это что, робот, что ли, я говорю, чтобы не приходил? Это ребенок. Ребенка не Да. будет, понимаете? Как это так? Вы думали об Если этом? вы боитесь, зачем этого? Не надо вот отпускать. И, во-первых, когда еще поднять документы, Вот, пожалуйста. Вот давайте начнем с того. На эту подойдут. От школы вы должны были строиться как минимум 10-20 метров по регламенту ГОН. Вот пускай мэрия приходит, мэрия отвечает, мэрия разрешила, да, разрешила. По закону зайдите 10-20 метров от забора школы. Любая постройка идет. Любая. Есть такой закон. Есть такой закон. Ал эми бул берүүнү тартуу учурунда жашоочулар менен андагы курулуш ээлеринин ортосунда пикир келишпестиктер болуп, бири-бирине карата кайым айтышууларга барды. Чоң жигит, сен тура түш. Просто неправильно жерге коюп атасың сен. Сен туура эмес жерге коюп атасың сен. Ошону эле айтып атабыз. Сен деле иште, бизге деле жакшы болот. Кайсында жашайсыз? 8. Качан 8. квартира? Амин, сен ты прокурорсуң ба, айланайын? Жок, мен билишим. Жаман лакылдаттың го? Может, сиз башка жактан келдиңиз, прописка. А мен койчу айланайын, өмүр. По моему акценту не видно, что я өмүр бою местная. Жок, айтыңыз. Айтым, бияктамын мен, 8-үй, 12 квартира. Эмне кылып аласың, эмне? Гүлнара атым. Сиз Амин, жаман прокурор го я. Допрос, что Надя? С какой квартиры? Ты моя, мен корком бу. Это бесполезно. Да пускай, господи, мен коркпойм мен. Пускай даже мэрия придет. То, что я думаю, я скажу. Чында? Чында? Жаман допрос кылдың го? Өзүн курулуш жүрүп жаткан имараттын ээсимин деген мырзанын айтымында учурунда бул жерди экинчи тараптардан сатып алганын, эч кандай мыйзам бузуу болбогонун билдирди. Ал өзүбүздүн таанышыбыздан алынган. алыңыз. Бизге право владения өткөзүлүп Чоң берилген. эле суммага алынган. Анда эле расходдор болгон, башкасы болгон, ошо сумманы чыгарып берсеңер, биз неме кылабыз деген. Плюс алды өзүнүн немесине кошуп айтканчы. Мен ушундай бизнестер план өрүтөткөнмүн. Если ошол сумманы берсеңер, мен силерге өткөзүп берем. Пожалуйста, жумушту кыла бергиле депчи. Анан бизге да интерес болгондагын ошону сатып алганбыз, ошонун айткан суммасыначы. Ал айткан мен өзүм иштетем деген оюм бар эле депчи. Если ушул сумманы устроить этсе силерге, пожалуйста, сатып алгыла, мен оюмдан чыгып кетем депчи. Силерге неме өткөзүп берипчи подокумент. Сиздерде сатып алууда эч кандай мыйзам бузуу болбоптур. Мыйзам бузуу болгон эмес. Мэриядан Болгону, эме бул жерде болгон, баягы- гос регистрге барганбыз, ошол жердин өткөзүп алганбы бар, бул папканын ичинде могун. Бардык Моун кагаздары артынан бар. биз моун артынан бир жылдан бери чуркап жүрөбүз. Моун артынанчы. Бул мындай алып барганда силердин могу ишиңер оңой жумуш да. Келесиңер да бирөөгө претензия артасыңар, ары кыласыңар, бирөө жалдаса заказчик, аны тигиндей дейсиңер, мындай дейсиңер. Бул өтө оңой жумуш да. Силердин жумуштун астында могул жумушчу. 1000 эсе оор жумуш да. 1000 эсечи, 100 эсе бер жакта калатчы. 1000 эсе оор жумушчу. Могул папканын артынан биз семейный бир жылдан бери чуркап могул папканы чогулттукчу. Эми давно эле чогулган, андай мындай кем каршыны аз деле, например. Тиги жерде сууну коштурдук, могул жерде светти коштуруп атабыз. Ошондой эле менен дагы эле толукталып ататчы. Пока толук болуп калгылчу. Ошондой. Азыр, например, келип алып силер тияк-пияк кылып туруп, кишини нерв этип, тияк-пияк кылып, нервин алып аткансыңар да, эптеп ушул провокация уюштурду. Анан провокация уюштурсу күнөөнү биз жака жабат экенсиңер. Ошону менен бал чайтанан биз коомчулукка жаман көрүнүп калат экенбиз. Бул өтө оңой жумуш да. Бул папканын астында бул деген бир болбогон бир 1000ге татып алган жумуш силердин жумуш. Өтө жеңил жумуш. Окат эң оңой жол да.
Кааласаң могу папканы көргөзөлү, папаряткамы? Эмне дейсиң? Же дагы эле нервке тийип дагы провокация козгогоң барбы? Сизге айтып атамын, бул документ мыйзамдуу болсо бардыгы. Сиздердин баягы бул убакытка чейин сатып алган адамыңыздар бул жерде кандай алган, эмненин негизинде сатып алган, эмненин негизинде алган дегендей. Бул ошо аукционго катышкан, торговый неме ачам деген, могу магазин, павильон иш кылып продуктовый немечи. Ошо негизде алганчы. Буга улай эле Коврашиков кварталындагы дагы бир жашоочусу Кара Балта шаардык мэриясына нааразычылыгын билдирип, көчө ойлой жаткан бош жерлерди курулушка эле бере бербестен, жарандар эс алуучу скверлерди жасап, жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштерин жүргүзсө деген оюн айтты. Негизи бул Кыргызстанда мыйзам иштейби, иштебейби? Мояктагы эме камокторду алдырып салган, моякка незаконно деп. Ал булар башта кайра булар законно деп берип коюштур. Мен ушуну сурайм да, бул мыйзамдын түрүндөчү мыйзамсызбы? Мыйзам иштейби, бизге иштебейби? Эми бул киши келип бизге баарыбызды деле лүкүлдөп коркутуп атат. Сенин атың ким, аты жөнүң ким? Кайсы квартира, жашаган квартираң ким, фамилияң ким деп. Бул ушу кандай бул болобу? Эчтеке көчүп келек жатып, камогун ача элек жатып эле элдерин баарын кол салып коркутуп атат. Бул кандай болот? Мына азыр эми товар келсе баягы толтура келет. Эми кечке чейин товар алышат, бир наны келет, бир сүтү келет, буякта бар толтуруп атат. Бияктагы элдердин балдарын баары ары бери чуркап өтүшөт. Анан эмне болот? Могу мектептин түйүнө, мектептен бери карай 5 метр бияка болуш керек болчу. Ага карабай туруп түйүнө салып салышты. Не дай бог бирдеме болуп өрт чыкса эмне болот? Кандай болот? Аны эмне үчүн карашпайт? Жок, аны аны деген тияка бар мэрия барганда айткыла макулбу? Документиң туура болсо ошол жактан эсептешесиңер. А бияка келип кол салып, элдерге сабап, келген журналисттерди тиги папаң келип атып, бизде келип допрос кылып атат. Мунуңар туура эмес. Силер ача элек жатып элдин жүрөгүн алып атасыңар. Мунуңар туура эмес. Законго да ызаланганда адам кармаш керек. Бул жаш бала эмес да. Сага ошол макул, сен жаш бала. Бул килеген киши да. Бүкүл элдин баарын коркутат. Мына бул кишини элип коркутуп атат. Квартал Коврашиковдун жителдери болобуз, ушул жерде турамын мен. Бул жерде негизи магазиндер бар болчу мурдачы. Анан кийин салынып атыптыр да. Ушул жерде биз озеленение кылып, дети нар жакта скамейкаларды ушул жерге койсокпу дегенбиз да. Анан бул магазин салынып атат, эми абдан чоң жакшы эле магазин болот го дейм. Мэрия разрешение бердиби же кандай болду белгисиз. Негизичи. Мен просто эми бул жактын баары базар болуп кетеби деп ойлойм да. Негизичи. Анан биздики бул комнаталар негизи спальный комната, этажка үйлөр. Бул жерде бир-эки магазин бар, и так. Анан спиртной ичишет, аны муну кирип чыгат, покой болбойт да. Ошол тууралуу мен ошону айтып кетейин дегем. Спальный комната болгондон кийин бул жак тынчыраак эле болсобу деген оюм бар болчу да. Анан ошол биз житель болгондон кийин баягы озеленение болсо экен, тынчыраак болсо экен деген. Анан бул жерде жол бар, трасса бар, бул жерде балдар чуркайт. Негизи базар жактан магазиндерди көчүргөндөн кийин бөлөк жерлерге эле мэрия негизи өзү бөлөк жерлерге эле базар точкаларды ачса болмок деген оюм бар да негизичи. Анан эми бунун баарын мэр города чечип атабы же кандайча болуп атат белгисиз негизичи. Просто биз баягы озеленение болуп, район спальный болгондон кийин тынчыраак болсо экен деп атам да. Ошол мен кайрылып кете берем ошо да. Магазин болсо да кандай тынч болобу, кандай болот. Просто бул магазин башталган ар жака чейин бүт магазин бар жылып келатат и так. Ошо мэрге айтарым да, биздин Кара Балта шаарынын базардан бүт куушту, бирок могул тети базардын чоң центрден баштап бүт павильондун баары бери жашын жылып кетти негизичи. Анан бул жерде мусор болот, неме болот, покой болбойт. И так тети скамейкаларды туура эмес жерге коюптур. Бомж отурат тенеки, ишенбесеңер тетер тартсаңар болот, мен дарбазамасында бомж отурат. Выпивка болуп атат, балдар кыздар уктатпайт действительно. Мен куйм да, спиртной ичет, тамек тартышат. Просто ошол эл эс алчу жер, хотя бы мол жер болуп, ошо эс алчу жер болсо экен деген оюм бар болчу да. Жалаң бул эмес, мына могу Победа туш тараптагы полныйчы. Мындай. Эми бул жолда, трассада. Жогорудагы нааразычылык билдирген жарандар курулуш жүрүп жаткан муниципалдык жер боюнча бир нече ирет Кара Балта шаардык мэриясына кат жазганын, бирок калгылыктуу жооп ала албаганын айткан. Мындан улам тактоо максатында мэрияга барганыбызда түшкү тыныгуу убактысы жакындап калганы, андыктан саат 13:00 келүүбүздү билдиришкен. Эми заманчу кантан келип атабыз, Биз ошону сүйлөшүп. Азыр саат сеткирем обедте келип калсыздар. Обед канчада? 12-де азыр. 12-ден 1-ге чейинби? Мурат Бирде келели. Бирде Муратбек ушта начальниги да келип калат.
полный сүйлөшүп кабинеттен эч вопрос жок, калсыр жарандар да келгизиңиздер. Тилекке каршы Кара Балта мэриясынын кызматкерлеринин тыныгуу убактысы жумушчулар үчүн түшкү убакытка чейинлеби же чындап эле иши көппү айтоор тыныгуудан кийин деле таппадык. Обедтен келди дедиңиз эле, обедтен келдик. Бирок УМСтин жетекчиси азыр жок экен. Келсиңер бир немеге отуралы. УМСтин Кабинет үстө. жетекчисин эле чакырып бербейсизби? Бияка келип калса керек ал негизи. Сиздерге эгер УМСтин жетекчиси керек болуп турган болсо анда биз түштөн кийин тиги бошобой калды. Эртең мен бир жака кетиптир эми азыр. Кармалып атат да. Мен понедельник күнкү кылып бере алам, же калса эртеңки кылып берем.